Аида Исмаилова менен Улукбек Кочкоров кызматтан бошотулду. Вице-премьер Аида Исмаилова менен эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров ээлеген ордунан бошотулду. Бул туурасында президенттин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, эки атка минерден кызматтан кетүү боюнча өз ыктыяры менен арыз жазышкан. Алардын өтүнүчүн президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров кабыл алып, жумуштан бошотуу жарлыгына кол койгон. Исмаилова өкмөттүн социалдык тармагына жооптуу вице-премьер болуп, үстүбүздөгү жылдын 2-апрелинде дайындалган. Ал эми Кочкоров министрлик кызматка 2018 жылдын 25-октябрында киришкен. Эки атка минер тең жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого Биримдик партиясы менен катышкан. Булак Спутник KG. ЖМК Атамбаевдин номер 47 колонияга котормой болду. Жаза аткаруу кызматынын атайын комиссиясы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди жалпы режимдеги номер 47 абакка которуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу ведомствонун маалымат кызматынан кабарлашты. Буга чейин Алмазбек Атамбаев УКМКнын тергөө абагынан номер 1 СИЗОго которулган. Буга байланыштуу Атамбаев ачкачылык жарыялаган. Бүгүн которушат деген үмүтүм бар, чечим бар. Бирок качан которушаарын так айта албайм, балким бүгүн болуп калат, деди адвокат. ЖМКнын маалымат кызматы Атамбаев номер 47 абакка качан которулаарын айта элек. Алмазбек Атамбаев жарыялаган ачкачылыгын токтоткон, токтотпогону да белгисиз. Булак Спутник KG. Садыр Жапаров кеңешчиси Акылбек Жапаровду кызматтан алып, себебин түшүндүрдү. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров коомдук башталыштагы кеңешчиси Акылбек Жапаровду иштен алганын КТРКга берген интервьюсунда билдирди. Анын айтымында Жапаров 3 күндөн бери жумушка келе элек. Акылбек Жапаровду 3 күндөн бери издеп таппай жатам, жумушка келе элек. Бүгүнтөн баштап ал менин кеңешчим болбойт, деди Жапаров. Премьер-министр парламенттик шайлоо алдындагы дебаттарда Акылбек Жапаров уят сөздөрдү колдонуп сүйлөгөнү үчүн аны жактырбай калганын кыйытты. Жакында эле теледебаттарды көрдүм. Анда Акылбек Жапаров адепсиз сүйлөгөнүн өз кулагым менен уктум. Темирлан Султанбеков менен акынек айтышкан үчүн кызматтан алам. Жаш бала менен айтышканын туура көрбөдүм, деди Жапаров. Булак Спутник KG. БШК Эльвира Сурабалдиеваны депутаттык мандатынан ажыратты. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева мөөнөтүнөн мурда мандатынан ажыратылды. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын бүгүн өткөн жыйынында белгилүү болду. Маалыматта эл өкүлү өз ыктыяры менен мандатын тапшырууга арыз жазганы айтылат. БШКнын мүчөлөрү анын кайрылуусун канааттандырды. Эльвира Сурабалдиева 2015 жылкы парламенттик шайлоодо КСДПнын тизмеси менен жогорку кеңешке депутат болуп шайланган. Ал эми быйылкы жылы шайлоого Атамекен партиясы менен катышкан. Булак Спутник KG.